Менин сиңдим 15 жылдан бери күйөөсү менен жашайт. Ортодо баласы жок. Эми ажырашып жатышат. Күйөө баланын үйүн бөлдүрүп алса болобу? Же 15 жыл жашап эч нерсеге ээ болбой калабы? Эгерде ортодо мамлекеттик нике катталган болсо, нике күбөлүгү бар боло турган болсо, тапкан мүлктөрдүн баардыгы бул жалпы мүлк деп эсептелинет. Сөзсүз түрдө аны бөлүп алса болот. Аны кантип бөлүш керек? Демек, сиз ошол мүлк жайгашкан жердеги сот аркылуу бөлөсүз. Ал мүлктү бөлүш үчүн сиз ал мүлктү баалашыңыз керек. Демек, бүгүнкү базар баасы канча сом турат? Ал боюнча атайын көз карандысыз баалоочулар болот. Ал баалоочулар келип, ал үйдүн бүгүнкү базар баасын чыгарып берет. Демек, сиз ошол үйдүн жарымын 50% сизге өтөт. Ошол 50%-нын канча алайлы үй, мен мисал үчүн мисалга келтирип айтам, үйдү эгерде 1 миллион сом деп баалай турган болсоңор, сиз демек сиз өзүңүздүн үлүшүңүздү 500 000 сом сиздин бул үлүшүңүз. Демек сиз 500 000 сомдун тиешелүү мамлекеттик алымды төлөйсүз. Андан кийин сот арызыңызды кабыл алып, бул ишти кароону баштайт. Ал үй кантип бөлүнүшү мүмкүн? Бул акчалай же натуралай бөлүнөт. Акчалай деген бул үй сатылып, соттун чечими менен ошол тиешелүү тең жарым акчасы сизге кайтарылып берилет. Же болбосо турак үй сизге калып, натуралай түрдө турак үй сизге калып, ал эми сиз жолдошуңузга ошол демек бааланган тең жарым акчасын берүүгө милдеттенесиз. Эгерде ортодо эч кандай нике күбөлүк жок боло турган болсо, же болбосо ал турак үй сиздин жолдошуңуздун бойдок кезинде, демек сиз менен никеге турганга чейин алган болсо, же болбосо ата-энесинен мурас катары, же болбосо белек катары берилген мүлктөр бөлүнбөйт. Ал эми экөөңөр биргеликте чогуу чарба жүргүзүп жаткан учурда алынган бардык мүлктөр бул жалпы мүлк болуп эсептелинет. Демек, мен жогоруда айткандай, сот тартибинде ал мүлктүн жарымына ээ болсоңуз болот. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 35-берене жубайлардын ортодогу менчиги. Никенин учурунда жубайлардын арттырган мүлкү алардын ортосундагы менчиги болуп саналат. Никенин учурундагы жубайлардын арттырган мүлкүнө жубайлардын ар биринин иштеген ишинин, ишкердик жумушунан жана интеллектуалдык ишинин натыйжаларынан түшкөн кирешелер, алар алган пенсиялар, жөлөк пулдар, ошондой эле атайын максаттуу багыттамасы болбогон дагы башка акчалай төлөмдөр кирет. Жубайлардын жалпы мүлкү катары, ошондой эле жубайлардын жалпы кирешелеринин эсебинен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр, баалуу кагаздар, пайлар, салымдар, кредит мекемелерине же дагы башка коммерциялык уюмдарга салынган капиталдагы үлүштөр жана кайсы жубайынын атына салынганына же акча каражаты жубайлардын кимиси тарабынан салынганына карабастан, никеде турган мезгилде жубайлар тарабынан арттырылган мүлк болуп саналат. Жубайлардын жалпы мүлкүнө тиешелүү укук нике мезгилинде үй чарбасын жүргүзгөн, балдарын багып тарбиялаган же башка жүйөлүү себептер менен өз алдынча киреше албаган жубайына да таандык болот.